Мага анчамчалар тийишип да айтты. Ишкербиз, өкмөттүк ишти иштейбиз. Мындай жымсалдап окубай туруп кийинчерээк мындай жылдырып койсо болобу деди. Окубай коюштун мындай бир жол жобосу болсо керек, любой нерсенин заменители бар деди. Анан мен айттым, бар дедим. 5 вакыт намаз окубай койсо болот. Сүйүндалар. Анан мен айттым, намаз окубашың үчүн биринчи сен хайыз көрүшүң керек. Кан көрүш, этек киргизиш керек сенде. Ошондо окубайсың. Ошо намазга кирбедиби? Кан келип калган экен, этият болом деп койгула. Келбейби? Кир мына намазга. Намаз аны менин буйругум эмес. Өзүм көрсөтүшүн айтып аткан жерим жок. Намаз Аллахтын буйругу. Кел, намаз оку, эркексиңби, мусулмансыңбы, оку. Экинчи окубай турган жагы бар дедим. Балагатка жетпей жаш бала болушуң керек да. Намаз окубашың үчүн кафир болушуң керек. Кафир. Эмессиңби, кафир эмессиңби, анда мусулмансың, кел. Намаз окубаш үчүн жинди болушуң керек. Жинди болушуң керек. Акылсыздарга жиндилерге намаз буйруган эмес. Акылың жайындабы, намазга кел. Намаз окубаш үчүн айван болушуң керек. Айван эмессиңби, адамсыңбы, анда кел. Намаз окубаш үчүн өлүк болушуң керек. Өлүккө биз жаназа окуп атпайбызбы? Ал окуй албайт өзү. Тирүүсүңбү? Кел. Андыктан ошо намазга бекем болгула кагылайындар.